Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ташиев тажик саясатчысына жооп кайтарды. Бороон улуп кар ороп, жазгы Бишкектин кышка айланган видеосу. Аксыда 7-класстын окуучусу төрөдү. Ата-энеси кызынын кош бойлуу экендигин билген эмес. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Шаарда эмне жаңылык досум? Ташиев тажик саясатчысына жооп кайтарды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин мурунку жетекчиси жасаган билдирүүгө жооп кайтарды. Ал андан мурун Ташиевке карата сын пикирин айтып, анын билдирүүсүн болбогон сөз деп атаган. Ташиевдин билдирүүсү. Камчыбек Ташиев тажик тарапка мындай деп айткан. Биринчиси, биз мыйзам чегинде анклавдын чек арасын өлчөйбүз. Ал мындан ары өспөйт жана Аксай айылын айланып өтө турган жол берүүгө макулбуз. Экинчиси катуураак. Биз Ворух анклавын алмашууга даярбыз. Эгер ал бизге ушул анклавдын аймагын 12.000 гектар жерди калтырса, биз Баткен облусунун башка райондорунан Лейлек жана Баткен райондорунан 12.000 гектар жер бөлүп берүүгө даярбыз. Биз ошол аймактардын тизмесин да бердик, бирок азырынча тажик тарап жооп кайтара элек. Ташиевке Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин мурунку жетекчисинин жообу. Сен не деп атасың? Хамрохон Зарифи өзүнүн постунда Ворух боюнча пикирин билдирип, Ташиевке сын айткан. Бул чала саясатчы сүйлөшүү процесстеринин эрежелерин, этиканы жана башка өлкөнүн делегациясына урматсыз менен мамиле кылыш керек экендигин эске албай, өзүн ак үйгө болгон жортуулу сыяктуу тажрыйбаны башка эгемен өлкөгө колдонуп көрүүнү чечти. Тажик жерине какап-чакап калбагай эле. Мас достору биргеликте кезектеги мыйзамдуу шайланган президентти кууп салгандай, Тажикстандын аймагы Ташиев секирип өткөн ак үйдүн тосмосу эмес деп Зарифи жазган. Силер Кыргыз өлкөсүндө дээрлик ар жылы баш аламандык уюштуруп, аны революция деп атап, кезектеги президентти тактысынан алып, аны өлкө лидери катары эмес, Коңшу айылдагы банданын жетекчиси катары кабыл аласыңар. Эгерде ал өлкөдөн качып кетүүгө үлгүрбөй калса, түрмөгө олтургузасыңар деген ал. Ташиев жообун көпкө күттүргөн жок. Тажикстандын бир аксакалы Хамрохон Зарифи мамлекеттер аралык чек ара маселеси боюнча мага наразычылыгы боюнча жазган экен. Мен эмне кылдым? Мен өкмөттүк делегациянын башчысы катары Ворух анклавынын чечими боюнча сунуштарыбызды кесиптешим урматтуу Саймумин Сатторовичке эки тараптын делегациясынын мүчөлөрүнүн катышуусунда тапшырдым. Болду деп жооп кайтарган. Бороон улуп кар ороп, жазгы Бишкектин кышка айланган видеосу. Бүгүн 1-апрелде түшкө маал Бишкекте кар аралаш бороон чапкын болду. Улуган шамал жаап жаткан карды сапырып укмуштуудай көрүнүш жаратууда. Терезеден сыртты караганда жаз эмей эле жаңы жыл астындагы декабрь айын элестетет. Бир жумага чукул убакыттан бери Кыргызстандын аймагында аба ырайы суук болууда. Бирде жамгыр жааса, бирде кар түшүп жатат. Анткени менен синоптиктер 3-апрелден тарта кайра күн жылый турганын болжолдоп жатышат. Аксыда 7-класстын окуучусу төрөдү. Ата-энеси кызынын кош бойлуу экенин билген эмес. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 7-класстын окуучусу төрөдү. Бул тууралуу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Талант Эмилбек уулу билдирди. Анын айтымында мектеп окуучусу саат 4:00 жергиликтүү ооруканага түшүп көз жарган. Кыз Кара Суу айыл өкмөтүнүн мектептеринин биринде окуйт. Ал мыкты окуучу, олимпиадаларга катышкан. Ал кош бойлуулуктун акыркы мөөнөтүнө чейин жүрдү. Ошол эле учурда өспүрүмдүн ата-энеси дагы, мугалими дагы анын кош бойлуулугун байкаган жок, деди Талант Эмилбек уулу. Я в положении. Нет. Да. Давно? Давно, 8-й месяц. Что? Ал кошумчалагандай, бүгүн билим берүү башкармалыгынын жана ички иштер башкармалыгы окуянын чоо жайын тактоо үчүн тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат. Учурда эне менен баланын абалы канааттандырарлык деп айтылат маалыматта.
Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекет KGZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.